Бишкекте адам өлтүрүүгө шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин Рейбинин басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка 16 декабрь күнү саат 21:30 чамасында Бишкек шийибине шаардагы ооруканадан билдирүү келип түшкөн. Анда жаракаттануулам каза болгон жаран келип түшкөнү кабарланган. Жерине Ленин Рейбинин ыкчам тергөө тобу барып, маалыматты тактаганда шаардагы көчөлөрдүн биринде ага эне уруша кетип, ага энесине бычак сайган. Шектүү энесин өзүнүн унаасына салып алып, ооруканага алып келе жатканда эсине келбей каза болгон. Мархум 1988-жылы туулган ИА аттуу жаран болгон. Бул факты каттоого алынып, териштирүү иштери башталган. Ал эми шектүү катары 1980-жылы туулган АИ кармалып, убактылуучу кармоочу жайга киргизилген. Анын башкаруу чарасы каралып, СИЗО 1-2 айга камакка алынган. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Видеого лайк басып, ушундай зөөкүрлөрдүн жүзүн ачууга ар дайым даярбыз. Биздин каналыбызга жазылып, жана каналыбызга эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону да басканды унутпаңыздар.